келинчегимди намаз окуса дейм, белек алып берем, намаз окусаң десем болобу? Мисалы биринчи баштаганда бир күндө бир маал же иман жолундагы аялдарга кошулуп үйрөнсө дейм, эмне кылсам болот? Экөө тең, бири бирине зыян жеткизбейт. Ооба, ал сиздин өмүрлүк жарыңыз, колуктуңуз, сүйүктүү жубайыңыз. Белек алып берсеңиз болот. Ошо жакшынакай сөзсүз коркутуп, анан тозокко киргизип чыгарып, Кудай сактасын, коркутуп, кол көтөрүп корстук жок. Ал сиздин көзүңүзчө окуган менен эртең жүрөгүн акыйкаты жетпесе, өзү чын дилинен ыраазы болбосо таштап коюш ыктымалы бар. А бирок биз баарыбыз билишибиз керек, сөзсүз эле белек алып берсе окуш деген эмес. Экинчи тараптан жеңебизге да ушул сабакты угузуңуз. Бул Алла Тааланын намаз баардык мусулман адамга, эркек аялына бекиткен тикелей парызы. Ким намаз окуса, Аллахтын астына анын кепилдиги, жараткандын ага берген убадасы бар кыяматта. Өз артыкчылыгы менен, жакшылыгы менен Аллах бейишинден төрүнөн орун берем деген. А намазга көңүл бурбаган же такыр намаз окуган адамдарга Аллахтын кепилдиги жок. Албетте иманы болсо, Аллах Таала аны кечирип, түз бейишке кириши мүмкүн, же ошол тозокко түшүрүп, жазалап, анан бейишке чыгарышы мүмкүн. Ошол себептен жеңебизге, келинчегиңизге албетте белек алып бериңиз, анан ошол чөйрө таасир этет. Намазган жакшынакай эжекелер болсо, максат карманган, максат карманган, намазына маани берген, такыба жаш чоң эжекелер болсо, ошол эжекелерге келинчегиңизди жакшынакай көндүрүп, жакшынакай түшүндүрүп, жакшы жактарын айтып, эжекелери менен кошулуп намаз окуса, биринчиден тез дагы үйрөнөт, экинчиден да ал кишилердин сөзү мындай бир таасирдүү болот. Аял затына түшүндүрүүсү бөлөк, анткени бирдей ойлонот деген сөз да.